Ар дайым ачык кабагым, ар дайым жарык маанайым, саламаттык айтамын, саламатсыңарбы балдарым? 4-класстын турмуш тиричиликтин коопсуздук негиздери сабагынан бүгүн биз силер менен уулануу деген теманы окуп үйрөнөбүз. Алгач жагымдуу маанай түзүп алалы. Жагымдуу маанай жактыбы? Азаматсыңар, анда сабакты баштайлы. Уулануу бул адамдын организмине зыян алып келүүчү уунун кириши. У организмге түрдүү жолдор менен кириши мүмкүн. Ооз аркылуу, дем алуу, тери аркылуу, көз жана мурун аркылуу же курт-кумурскалардын жылаандын чагып алуусу аркылуу. Мен силерге уулануунун түрлөрү жөнүндө айтып берем. Жакын келип угабыз. Тамак аш аркылуу уулануу, туура эмес сакталган, бузулуп бараткан жана сактоо мөөнөтү бүткөн азыктар ууланууга алып келет. Уулануунун белгилери. Тамак аш аркылуу ууланууда биринчи белгилер 2-4 сааттан кийин башталат. Ал белгилерге ичтин катуу оорушуу, кусуу, ич өтүү кирет. Экинчи, дары-дармек менен ууланууга дарыгер менен кеңешпей, өз алдынча дары ичүү алып келет. Дарылар балдардын колу жеткис жерде сакталышы керек. Дары-дармек менен уулануунун белгилери кайсы дары организмге киргенде жараша болот. Мисалы, уйку дарысы менен ууланган адам эс учунан танып, дем алуусу бузулат. Газ менен уулануу жакшы өчпөй калган көмүрдөн чыккан газ, автоунаагалардан чыккан газ, үйдөгү газ билинбей ууланууга алып келет. Газ менен уулануунун биринчи белгилерине баштын ооруусу, баштын оорлошуусу, баш айлануу, жүрөктүн тез согушу кирет. Уулуу химикаттар менен уулануу бул химикаттар зыяндуу курт-кумурскаларды жок кылышат. Ал адамдын денесине аба аркылуу, жер-жемиштер аркылуу кириши мүмкүн. Уулуу химикаттар менен уулангандан кийин белгилери 15-60 мүнөттөн кийин билине баштайт. Алгачкы белгилер болуп нерв системасынын жабыркашы, шилекейдин көп бөлүнүшү, тер агуу, дем алуунун өзгөрүшү эсептелет. Кислоталар жана шелочтор менен уулануу биз күнүмдүк колдонуп жүргөн кир жуугуч каражаттарын, уксус кислотасын, боекторду ичип алуудан, туура эмес колдонгондон келип чыгат. Кислоталар жана шелочтор менен ууланууда ооз көңдөйү, кекиртек, ашказан күйүп калат. Белгилерине ооз көңдөйүнүн жана көкүрөктүн катуу оорушу, кан аралаш кусуу кирет. Балдар, бүгүнкү сабак түшүнүктүү болдубу? Кимде түшүнбөгөн суроолор болсо бергиле. Суроолорго видео же аудио менен жооп берели. Дары-дармек менен уулануунун белгилерин айтып бер. Адам тамак аш аркылуу кантип ууланат? Күнүмдүк колдонуп жүргөн химикаттарга эмнелер кирет? Адамдар эмнеден ууланышы мүмкүн? Газ менен адамдар кандайча ууланат? Бул азыктар аркылуу ууланышыбыз мүмкүнбү? Уулануунун кайсы бир белгилерин өзүңдөн же жакындарыңдан байкап калсаң, дароо тез жардам чакыр. Балдар, үйдөн уулануунун түрлөрүнүн 2 учурунан сүрөт тартып, боеп,
Андан кийин видеого же сүрөткө тартып жибергенди унутпагыла. Балдар, тапшырманы үйдөгүлөр менен бирге аткаралы. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Мен да сабак силерге жакты деген ойдомун. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.